Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде кайрадан чактыш көрсөтүүсү. Кыргызда жакшы ырса бар, үч бирөө жалгызды күч колкомуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз деген. Дал ошондой чебер колдор бүгүн биздин студиябызда мейманда болуп турат. Комузду күүгө салган Ош шаарында Акак Ош комузчулар ансамблі ачылды. Дал ушул ансамбль тууралуу сүйлөшөлү деп студиябызга меймандар чакырдык. Дал ушул Акак Ош комузчулар ансамблинин жетекчиси Аптан Нышанова эжекебиз, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Андан бери олтурган мынакей бардыгы Акак комузчулар ансамблинин солисттери Исманова Айжан бүгүн биздин студиябызда, Абдылдаева Алтынай, Мухтардын кызы Айгерим, ошондой эле Орозбаев Жеңиш бүгүн биздин студияда мейманда. Студиябызга кош келипсиздер. Кутман күнүңүздөр менен апта жай мезгилдеринде сүйлөштүк эле. Кудай буйрса Ошко Акак Ош ансамблинин ачып атабыз. Жакшы бир күүлөрдү ойноп иштеп, анан ушул ансамбль тууралуу кези келгенде сүйлөшөбүз дедиңиз эле. Бүгүн мынакей убакыт сааты келип, сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Биздин татынакай кыздар Акак ансамблинин солисттери Айгерим Борбордон келди деп угабыз. Борбордогу Акак ансамблинде ойноп жүргөн татынакай кызыбыз бүгүн Ошко келип, сиздердин катарыңыздарга кошулуп, сиздер менен чогуу ансамбльде ойноп атканы бул Ош эли үчүн, оштуктар үчүн дагы бул абдан жакшы жаңылык. Анткени баягы тажрыйбалуу Акак ансамблинде ойноп, тажрыйба топтоп келген бул жака келип, сиздерге кошулганы бул дагы сиздердин утууңуздар, жеңишиңиздер болуш керек. Эми Акакты кантип ачтыңыз апта сөздү ушундан баштайлы. Биз бир эле Акак ансамбль бар деп ойлочубуз Бишкекте. Ооба, жакшы болот. Мен көптөн берки ушундай үмүтүм, максатым болчу да, ушул түштүк жергесинде бир комузчулар ансамблин ачып алсак деген ойдо жүргөн элек. Анан Бишкектеги Акак комузчулардын ансамблинин жетекчиси Ирина Сүйөркулова Балтабаевна эжекеге кайрылып, ушундай Акак Ош деп түштүктөгү филиалын ачсак деген ойлордо жүргөнбүз. Анан бир күнү Ирина өзү мага чалып калды. Апта эже ушундай түштүктөгү Акак Ошту ачалы, экөөбүз жардам, сизден башка жардам бере албайт мага, мен сизге ишенем деди. Макул деп, анан мен дагы оюм дагы канча жылдан берки оюм болчу мен дагы деп, анан экөөбүз анан сен кат жаз мэрге кайрылалы. Ошол каттан мен бияктан аракет кылайын деп ошентип кат жазып жөнөттү. Ал каттан мэрге алып кирдик. Алып кирсек жакшы, Кудай жалгап колдоп берди. Ошол жылы ажообуз баягы комуз күнүн белгилеп калып, сентябрь 9 сентябрь ошого дагы байланыштуу деп катка да аралаштырып жаздык эле. Ажообуз ушул комуз күнүн жарыялаганына байланыштуу, ошону коштоп бизге жардам берсеңиз экен деп жаздык эле. Кудай жалгап биздин ушундай комуз аспабыбызды ушундай кыргыз экенибизди таанытып, ушинтип кичине аракет кылып баштап ачып алдык буюрса. Анан февралдын 3-үндө бекитилди. Анан бизге ушундай 5 штат ачып берди. Анан биз аны жарым-жарымдан бөлүп 10 болуп алдык азыр. Анан негизи мен быйыл ушунчалык кубанычтуу болуп турам. Ачканда мен өзүмдүн кичинекей ушундай балакайдан баштап өстүргөн кыздарым кайрадан бүтүп өзүм колума келди да. Мен колум узарып, азыр 10 колум болуп, мына Айгерим Мухтардын кызы өзүм мектепте окуткам, андан училищада окуттум, андан кийин Акакта жүрдү, өз ийгиликтери жөнүндө өзү айтып берет. Анан ошол кайрадан өзүбүзгө келип, мектепке ишке кирип, мен 10 колум болуп, мен ансамблиме кайрадан жардам берип, ушинтип жетектеп отурат. Андан кийин биякта Алтынай кызым дагы өзүм биздин мектеп Сайытбек Муратов атындагы мектепти бүтүрүп, Жумакан Калбаев эжекеден бүтүрүп барып, Ниязалда менден өзүмөн бүтүрүп, кайрадан мектепке ишке кирип, кайрадан ушул Акак ансамблиге кирип отурат. Айжан дагы азыр Ниязал атындагы окуу жайда Акназарова Кали эжекеде окуйт. Азыр Акакка өзү калоосу менен кирип катышып атат. Эми мунун максаты мындан ары Бишкектеги Акакка барсам деген ой бар. Анан кийинки максаттарыбыз дагы, кийинки бүчүрлөрдү даярдап атабыз мектептен. Бул Жеңишке окшогон кичинекей балдарды артынан даярдап барсак, анан булар уларым алмашып тура турган эмелер да. Бири кетип, бири келип тура турган ансамбль болот. Ошондуктан биз кийинки муундарда дагы даярдап алып барышыбыз керек да. Туура айтасыз. Ошондо Акак Ош шаардык маданият башкармалыгынын алдында төзүлдү да, Ооба. Ош шаардык
маданият башкармалыгынын алдында түзүлдү. Биздин ошол ЭлТР Кадыркулов балабыздагы абдан колдоп, формаларды коштоп тиктирип берип, аспаптарыбызды алып берип, клип тартырып берем деп, запистерибизди жаздырып, ушундай абдан бизге колдоо көрсөтүп атат. Учурдан пайдаланып, баарына ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Жакшы. Рахмат эже. Мынакей сүйүнүшүңүздө чындыгында эле чек жок. Бүгүн башкача келдиңиз. Ансамбльде мынакей кыздарды студияга алып келгенде дагы маанайыңыз абдан жакшы. Бул дагы баарыбызды кубандырат, сүйүндүрөт. Келиңиздер анда жаңы түзүлгөн АКАК ансамблинин чыгармаларына кезек берелиби? Кандай кылалы? Жакшы болот. Эми биздин максатыбыз биз эми ушул Ош шаарында эле эмес, борборубузда андан ары международдук ареналарга чыгалы деген мындай максатыбыз бар. Ошондо эми Ирина экөөбүздүн ансамблибиздин күүлөрүбүз окшош болуш керек да, бирдей болуш керек. Анан бизде күүлөрдө мындай варианттар бар да, ошондой варианттар болуп кетпей, бир Жекшенов агайдын, Калыбек Жекшенов агайдын варианты кетип атат да азыр АКАКта. Ошол АКАК ансамблиндеги ойногон күүлөрдү биз көйрөңгү күүсүн иштеп чыктык. Айгерим мага оң колум болуп абдан жардам берди. Ошол АКАКтын өзүндөй кылып кыздарды оңдоду. Анан кийинки күүлөрүбүз 3 мунакты, анан кара өзгөй күүлөрүн дагы ошол АКАКтын өзүндөй кылып, окшош кылып ойногону турабыз. Себеби максатыбыз эки топ биригип калсак, эки топ биригип калганда дароо эле кошулуп ойноп кете турган деңгээлде болуш керек да. Ошон үчүн азыр биз мына көйрөңгүүнү ойноп берели. Ошол АКАК коомчулар ансамблинин Жекшенов агайдын варианты. Аман болуңуздар. Чындыгында эле сүйүнүтө турган мынакей баарыңыздардын ойноп атканыңыздарды карап, чындыгында эле Ошто АКАК Ош ансамблинин ачылганы баарыбызга кубаныч тартуулап отурат. Анан эми Айгеримге суроо берейин. Айгерим, Бишкектеги АКАК ансамблинде канча жыл ойнодук? Саламатсыздарбы? Бишкекте АКАК ансамблине биринчи курста барганда эле, Кыргыз От консерваториясына тапшырганда эле, АКАКты мурун кумир тутчумун, ар бир комузчусун. Ошону эңсеп барып, биринчи курста эле ошол Ирина эжекебизге тапшырып, ал жактан билим алып, жарым жылдын ичинде ошонун баарын үйрөнүп, күүлөрүн үйрөнүп, такталып кошулганга аракет кылдым. Ошондо 4,5 жылдай болду. 4,5 жыл ойнодук, Эми ал жактагы АКАКты биз баарыбыз жакшы билебиз да, эл аралык баягы бүт баардык жакка чыгып, Туркия, бул жагы Россия, башка мамлекеттерге чейин барып ойноп атасыздар. Анан Оштогу АКАК ансамблин ошол деңгээлге алып чыга алабызбы? Буюрса, Кудай буюрса. Балдардын шыгы бар. Аны шыктап тапташ керек. Ар бирин
бизде комуштарда биринчи постановка деген бар да. Ошол постановкасын туура коюп алса, фундаментин жакшы куюп алсак, ошол үйдү көтөргөнгө дагы, ошону жакшы таптаганга дагы жакшы болот. Азыр фундамент куюлуп атат деп айтсам да болот. Анткени мурунку постановкасы башкача болчу, чертүүлөрү, варианттары башкача болчу. Ошол вариантты Бишкектин вариантына салып, туура жолго салып, ошону таптап келип атабыз деп айтсам болот. Ал жактан алган тажрыйба бул жакка бөлүшүп атасыз. Кудай буйрса, элчисимин деп айтсам болот. Жакшы. Ал жакта кандай эле талап? Ирина Сөрөкулова кандай талаптарды коюшат? Талап аябай күчтүү. Ал жакта биринчиден Акак ансамбль Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык мектептен ачылган. Мукаш Абдыраев атындагы мектеп 1-класстан 11-класска чейин ошол бир музыка менен кетет да, бир жаат менен кетет. Мисалы, комузду 1-класстан баштап окуса, 11-класска чейин окуйт. Ошол жактан аябай такшалган күчтүү музыканы тарчыгат. Номер 1 деп айтсам болот орусчадагы. Ошол бир гана Акак Абдыраевдин окуучулары кирчү. Анан оштон биринчи мен барып кошулдум. Киргенде талап аябай күчтүү болчу. Алардын деңгээлине жетиш, аларды көрүп суктанып, бул жакта айгерим болуп жүрсөм, ал жакка барганда өчтүм десем болот да. Ал жакка барып сынып, анан бир сыйра алардан тажрыйба алып, машыгып, түнү күнү дебей машыгып, кечки саат 12ге чейин машыкчубуз, өзүбүзчө отуруп алып. Ошол машыгуунун эмгектин аркасында ушул деңгээлге жеттим. Жакшы, Апта эже сиздин окуучуңуз да, сизден тарбия алган, сиздин шакиртиңиз Акак ансамблинде ойноп атканда сиз үчүн сыймык болгон болуш керек, э? Ооба да. Берден оштон барып эле Акак ансамблине кириш ар кимдин колунан келе бербейт да. Анан эжекеси ошо Ирина Сөркулова дагы абдан Айгеримге баа берип, баалап, ал Акакка кириш үчүн 3 жыл жүрөт эле. Айгерим 1-курстан эле келип кирип алды. Азаматсыз эжеке рахмат деп ыраазычылыгын билдирип турду. Бул өзүнүн мээнеткечтиги дагы абдан. Мен сабакты баардыгын эле бирдей өтөм да. Ошону баары эле ушинтип чыгып кеткен жок. Өзүнүн мээнеткечтиги, тырышчаактыгы, ушундай дилгирлиги биринчи орунда турат да. Жакшы. Рахмат, дагы бир күбө кезек берели. Кандай кыласыздар? Ниязалы Борошов атабыздын Гертолго күбөсүн аткарып берейин.
баракелде барбауга. Айгерим, Оштогу акак үчүн келдикпи же чыгармачылыкта Оштон уланталы дедикпи? Көпчүлүк борборго жете албай жүрсөң. Кыз бала болгондон кийин ата энең жанында болот экенсиң, ата энең айтканын кылат экенсиң. 5 жыл ал жакта эмгек кылып, ал жакта окуп, билим алып. Башында бирок ниетим бар болчу, 5 жыл окуп кайра келем деген. Келип бул жактын деңгээлин көтөргөнгө салымды кошконго деп. Андан кийин ал жакта эмгек кылып жүрүп, көп жерди көрүп, ал жактын чыгармачылыгын, маданиятын көргөндөн кийин ал жакка калганга ниет. Мындай элестетет экенсиң да, калып ушул жакта эмгек жолун улантсам, мен дагы ушул чоң комузчулардай болуп, ошол филармония, эл аралык концерттерге катышсам депчи. Ошол ойдо эле жүргөм, бирок ошол жана башында айткандай эле кыз бала болгондуктан ата энем жанына келип, бул жактан ата энемдин алдында эмгектенип, анан дагы Ирина эже айткан, келатканда барып, сен ошол акакты ушул салымыңга кош деп, мен сени элчи катары жөнөтөм деп. Бишкектен акактын элчиси болуп келдим десем да айтсам болот. Жакшы. Бишкектеги акак ансамбль менен кайсыл өлкөлөрдө болдук? Бишкекте акак ансамбль менен жакынкы өлкөлөрдөн баштасак, Казакстандан башталат. Турцияга барганбыз, Европанын Түрксой эл аралык уюму бар, ошол Түрксой менен солист катары Россиянын Санкт-Петербург шаарына бардым. Европанын 5 шаарына барып келдим. Жеке мындай комузчу катары Камбаркан ансамбль менен Сауд Арабиясына барып келдим. Кытайга бардык, Индияга бардык, көп мамлекеттерге барып келдик. Комузду бооруна кызып, канча мамлекетте кызып келдик. Жакшы. Рахмат. Бүчүр акактын келечеги кандай, аракети кандай? Мунун агасы дагы бар, бизге келген. Эми бул келечектеги бүчүр акактар. Аракети жакшыбы? Жакшы. Экинчи эле класста окуйт, бирок абдан аракети күчтүү. Азыр мисалы экинчи класстын балдары бул бала ойногон күйүнө көп эле ойной албайт. Азыр көп болосуздар. Ошон үчүн биздин эфирге алып келдиңиз да, аракети жакшы болгончу да. Бир чыгарма ойнотолу. Комузга өзүң кызыгып келдиңби же апаңдар алып келдиби? Мен өзүм кызыгып келдим. Акам көрүп алып туруп, мен да четсемби деп туруп кызыгып кеттим. Демек комуз черткен жагат, Ооба. Кайсыл күүлөрдү үйрөндүң? Кыз кербез, көрөңкү да көп күүлөрдү. Үйдө комузду акең жакшы чертеби же сен? Конечно, акам жакшы чертет. Мен буюрса мен да акамды чертип калам. Артынан жетебиз, Бир күү ойнотоюнбу? Ооба. Кайсыл күүнү ойнотор? Мен кыз кербезди, Атай Кумбаев. Бар болсын. Апта эже, акак ансамбль окуп ачылып атканда бул топко кошулууга каалагандар мен ойлоп турам көп болгон болуш керек. Кантип чогулттуңуз топтон, кандай талаптар менен алдыңыз? Талаптарбы? Акакка кошулам дегендер, акак ансамблинде ойнойн дегендер ошто көп эле болгон болуш керек, жаңы ачылып атат дегенде.
Акак ансамблине кошулам дегендер көп болду. Анан арада ар кандай нерселер болду. Кээ бирлери баягындай окуу процессине тоскоол болот, ал концерттерде жүрө берип деп кээ бир мугалимдер жөнөтпөй койгондор болду. Кээ бир балдар өздөрүнүн каалоосу менен сабакка да жетишебиз, бияка да жетишебиз деген кыздар болушту. Эми баягы мен берде айтып кете турган нерсем бар да, баягы бир адам жакшы нерсе баштаса, жакшы иш жасаса, ошону коом колдош керек да. Биз азыр жакшы башкармалык колдоп берип атат. Мэрибиз Талайбек Насырбекович абдан колдоп коштоп берди. Эл колдоп атат бизди. Анан студенттер өздөрү каалагандар көп болуп атат. Анан мен ойлойт элем ушундай бирөө бир жакшы иш жасаса, жардам берсек, колдоп берсек, ошолорго бир колдон келишинче көтөрсөк деп айткым келет да. Жакшы. Айжан, жетишип атабызбы? Ниязалы атында окуп атат студентпиз, 4-курста. Албетте. Биринчи эле ачылганда аябай сүйүнгөнбүз. Эмнегедир Бишкекте туруп, Ошто жок деп ойлончубуз, бирок ачылганда сүйүнүп, кадимкидей орусча айтканда выборлор деген болгон. Келип, катышып, анан кабыл алышты. Аябай кубанычтабыз. Жакшы. Сыймыктанам. Кандай убакытта чогуласыздар? Күнүнө чогуласыздарбы? Кандай өзүңүздөрдүн бир иштөө бир чогула турган графигиңиздер бар болуш керек? Биз 3 жолу 3-төн 5ке чейин коюп койгонбуз. Расписание коюп койгонбуз. Биринчи күнү, үчүнчү күнү, 5-чи күнү саат 3-төн 5ке чейин. Анан эми сабак мезгилинде бирөөнүкү дал келбей калат, бирөөнүкү ушундай болот. Анан мисалы топ-топ болуп иштейбиз да. Бирөөнүн сабагы болсо, бошу келе берет. Анан кийинкиси келет, ошентип саат 6-7ге чейин ойноп кете беребиз да. Ошондойго шартка туура келип атат. Болбосо баардыгын бир топко топтошко болбойт да, себеби сабактар бар да. Сабакты калтырганга болбойт. Ошон үчүн эми колдон келишинче аракеттенип атабыз. Жакшы, рахмат. Бир көп ойноңуздар анда, чогуу. Эмесе биз ансамблдин тобу менен улуу атабыз күүнүн атасы деп аталган Нурак Абдурахмановдун Атилахан деген күүсүн ойноп берели. Ушул күүнүн ачылышында, баягы агайдын китептеринин ачылышында абдан чоң ушундай семинар өттү эле. Ошол семинарда биздин ушул ансамблди үйрөнүп, республика боюнча мугалимдер барып, анан ансамблде ойнодук эле, агай өзү кошулуп ойноду эле ошондо. Анан баягы агайдын чыгармачылыгын колдогон Германиядан келген ошол өзүнүн ошол Айгине топтун жетекчиси, анын үстүнөн ошол Германиядагы ошол топтун жетекчилери келишип, ансамблди укканда, ушул күнү ойноп бүткөндөн кийин бир Казакстандан келген бир музыковед эжеке бар экен, абдан басыла албай ыйлады да. Нурак агай эмне болуп кетти, эмне болду деп чочуп кетти. Десе, мен ушунча жыл жашадым, 60ка чыктым дейт. Музыковедмин дейт. Мен ушундай күү дагы барбы деп ыйлайт да. Ошон бир деңгээлде биз анда жаңы эле үйрөнгөнбүз, жаңы эле үйрөнүп ушундай ансамбль берип атканда ошол чоң таасир берген да. Нурак агайдын күүлөрү бул эч качан өчпөй турган мындай бир күүнүн атасы деп жөн эле берилген жок да бул кишигечи. Ошон үчүн ушул Атилаханды ойноп берели. Атилахандын тарыхы дагы биздин 5-кылымда Рим империясын башкарып турган Адил хандын хандыгын чагылдырган, аны эми элдин баары эле билет. Ошону биз ойноп берели.
бар болуңуздар. Негизи Нурак ата бекеринен күнүн атасы деп аталбаган, Апта эже жараткан күйлөрү, жараткан чыгармалары, бардык ал кишинин экинчи өмүрүн улап атат деп айтсак болот. Анан Айгеримден сурайын, Нурак атаны көрдүк да. Нурак атаны көргөм. Мен бул жакта Апта эжеке менен окуп жүргөндө, бул жакта училищеде экинчи курс болчу. Нурак атанын 75 жылдыгы болгон, 75 жылдык юбилейине барып, кышында болчу. 2012-жыл кышында 21 декабрда өткөн. Филармонияда, чоң филармонияда ошондо биринчи жолу Бишкектеги чоң филармонияга биринчи сахнага чыкканбыз. 7 областтан барганбыз, 7 областтан барып, 70дей комузчу чыкканбыз. Бир катар мындай 4-5 катарга тизилип, баарыбыз чогуу ак кептер ырдырдаганбыз Нурак атанын онунда. Анан ушул Атилаханды ойногонбуз. Көргөм атаны. Ошондо бул Айжан кызыбыз да кичинекей мына баладай болчу. Ошондо барып анан сүрөткө түшүп Нурак агай менен ошондо республикалык газеталарга чыгып, биз ушул топ көбүбүз агай менен иштешип калдык. Сыймыктанабыз. Ошто болсоңуз деле ал кишини көп жолу жолуктуруп, ал кишинин көптөгөн кеп кеңештерин ал агайдын баягы китептеринин ачылышы болгондо, ошондо ал агайды дагы көпкө чейин китептери чыгара албай жүрүп, анан ошондой бир чет мамлекеттен келип, анан баягы кыргыздын нукура күүлөрүн чыгарган бир күү чыгарган киши барбы деп издеп келет да. Келген анан Нурак агайды көргөзөт да, башка кимди көргөзөт эле. Анан Нурак агайды көргөзгөндө анан ошонун негизинде анан баягы күүлөрү чыгып, китептери чыгып, анан кийин бүт республикага бекер семинарларды өткөрүп, китептерин бекер таратып, анан бекер окутуп, эс алуусу менен кошо окутуп, анан көлдө дагы эс алуу дагы кошо уюштуруп берип, анан кийин агай ооруп калганда агайдын жашоосунун баарын бекер кылып беришти ошолорчу. Анан абдан ыраазычылык билдиришип, агай да ыраазы болуп кетти. Анан ошон үчүн китептери бүт жайылды. Эн белги деген китеби чыкты. Ал эн белги ошол республика боюнча жайылды. Ал жайылганын себеби агайдын акылдуулугу. Ал мындай кылган. Сабак өтүп, баягы барган балдар мугалимдерге тапшырма берип, үйрөтүп, анан үйүнө тапшырма берген дагы силер канчадан шакирт даярдасаңар, ошончо шакирт даярдайсыңар, үйрөтөсүңөр барып, кайра ошолордун ойногонун тартып мага жөнөтсөңөр, анан экзаменде силерге баа коем дейт. Анан антпесе баягы ичи тарды кылгандар дагы болгон да, өзү үйрөнүп алып башкага көрсөтпөй китепти жашыргандар да болгон да. Ошон үчүн алар келип бизге үйрөтүп, биз буларга үйрөтүп, бири-бирине үйрөтүп, анан баягы жаттай алгандар жаттап ойноп эфирге тартылып калдык. Анан бизди алып барып, анан 5 алышып, анан кийин ошондон улам жайылып кетти да. Агайдын көрөгөчтүгү, ошондон улам жайылды. Жакшы. Апта эже, өзүң жөнүңдө бир башка кишиден бир жакшы пикир уккун келет да. Анан сиздин комуз черткениңизди, сиздин аракетиңизди ал киши бир жакшы бир сөздөр менен айтты беле? Ооба. Ооба. Ал мындай болуп калды да, бир ошол жерде көрүнүштү айтып берейин да. Биз эми республика боюнча мугалимдер барып сабак өтүп аттык. Анан ошол мезгилде кадимкидей окуучуга окшоп эн белги деген жаңы нерсе болчу да. Ал монота жок, манжалардын белгилери башкача агай даярдаган. Анан 5 сызык эмес 4 сызык, ошондой. Анан үйрөнүш кыйынга турду негизинен барганда. Анан биз түштүктөн барган бир 5-6 мугалим барганбыз. Бул Айжандын апасы барган, Иркайым эжеке, мен барган, Бекболот агай раматтык барган, Нурил эжеке барган. Анан ошондо агай ооруп калды да. Ооруп калып, анан эртеси күнү агайдын окуучусу Чолпон эжеке дагы ооруп калды да, Бишкекте. Анан баягы топко сабак өтүш керек да. 2 мугалим тең ооруп калды. Анан мезгил жаңгырыгын ким билет, белки күүлөрдү, паровозду ким билет, улутоолорду ким билет дегенде мен билем деп турушка туура келди. Анан үйрөт, анан мен мугалим болуп, ошентип агайлар ооруп калган убакта сабак өттүм да. Анан кээ бир китептерде баягы кетип калган каталарды дагы ошол жерде таптык эжекелер болуп, агай да өзү ынанып, ошону оңдоп, ошондой болду. Анан эми бир мактанып деле коеюн, ошондо Нурак агай айтты. Аптап эжекенин башы баш экен деди. Анан чертишип калдык. Анан агай мени улутоолорду ойнойсуң деп эфирге алып барды. Ошол жерде анан эфирде улутоолорду кандай деңгээлде ойнодум билбейм, ушул ойногом да. Ошентип агай менен эфирге бир барганым менен сыймыктандым да. Өзүнчө бир чоң бакыт болду эле. Андай кишилерден жакшы пикир угуу, жакшы. Дагы бир чыгарма ойноңуздар анда, Биз азыр ойной турган күүбүз Бегарстан деп аталат. Элдикүү. Күүнүн башы Камбаркан деп айтылат.
Бизде түштүктө күүнүн башы Бекарстан деп айтылат да. Ошон үчүн биз күүнүн башы Бекарстанды ойнодук эле. Анан быйылкы максатыбызда баягы 9 сентябрь күнү жалпы түштүк ушул күүнү ойнойлу деп бүт окуу жайларга ноталарын тараттым эле. Комузчумун деген баарына бердим эле, ушуну үйрөнгүлө. Мектептерге тараттык эле. Анан кичине мындай болуп калып, чыга албай калдык. Кийинки жылы Кудай кааласа, ошол 9 сентябрга ушул түштүктүн күүнүн башы Бекарстанды бир канча комузчу топтолобуз, бир 300гө жетебизби же 200гө жетебизби болушунча алып чыгалы деп ойлогон оюбуз бар да. Анан жанагы Нурак агай жөнүндө дагы эсиме келип кетти да. 500 комузчу чыгарып алсам деген максат бар эле да. Анан ушундай шакирттери абдан көп эле, өтө боорукер, өтө мындай бир мейирман, ушундай бир башкача адам болчу. Анан 500 комузчу эле чыгарып алсам дейт эле. Кийин 1000 комузчу болду го. Ошону көрбөй калды да. Анан эми биз дагы ошто түштүктө болушунча 300бү, 200бү болушунча комузчуларды тартып атабыз да, аракет кылып. Сиз өзүңүз канча комузчу чыгарсам деп кыялданып атасыз? Биз 150гө жеткенбиз мурунку жылдарда. Анан азыр эми көрөбүз дагы. 500гө жеткиребиз, 2 жылда. Кудай берсин. Кеттик. Аптажыга мындай суроо берейинчи. Жогоруда Нурак атан айтып атасыз, мугалимдердин башын бириктирип, бардыгына сабак берип ошентип турчу дагы киши. Анан түштүктө бир комузчулардын бир башын бириктирип, ушундай бир сабак өтүп, бир мындай чогулуп, бир жакшы идеяларды айта тургандай болуп, бир чогулганга мүмкүнчүлүк барбы? Эми ошто эми чогултса бардыгын бир башын бириктире турган киши сиз болушуңуз керек деп турам мен. Жакшы, аябай жакшы ойду айттың да. Бизде ушул былтыркы жылы ушундай баягы музыкалык мектептер арасында аттестация жүрдү да. Министрликтен келип, Нарынгүл Шералиева эжеке келип, Бишкектен Ирина Сойркулова келди. Жана дагы өздөрүнчө бир топ болуп, комиссия болуп келишти дагы, мектептерди аттестациядан өткөрдү. Ошондо биздин мектеп абдан үлгүлүү мектеп болуп эсептелдик да. Саидбек Мурат атындагы. Үлгүлүү Саидбек Мурат атындагы балдар музыкалык мектеби. Анан ошол жерде Нарынгүл эжеке ушундай ой киргизди да. Анан алар кыдырды да, Баткенди кыдырды, биякты кыдырды, анан кийин айылдарга барды. Анан ошондо
кичине айыл жеринде кичине жеткиликсиз мугалимдер бар, айылда күчтүү балдар бар, бирок жеткиликтүү мугалимдер жок болуп калган дагы жерлер бар да. Ошон үчүн ошол мугалимдерди бир курска даярдаш керек экен, семинарга чакырыш керек экен, ушундай бир өткөрүп турушубуз керек экен деп, анан ошол маселени койгондо кичине каржы маселесинен дагы тартыш болуп калып, анан кийин Бишкекке барып окуй турган болушту да, бияктан чакыралы Бишкекке дегенде, Бишкекке барып келишти, төлөй албай аяк бияк болушуп, анан кайра ойлонушуп, анан мага чалышты да, сен ошол айылдарга жүрүп барып сабак өт. Анан кийин кимге кандай күбө үйрөттүң, канча нерсе сабак өтүлдү, мугалимдер кайсы райондорго бардың, ошолорду атайын тетрадь болсун, журнал болсун, баа коюлсун, ошолордун баарын кайрадан баягы өзүнүн мындай өздүк делосуна тиркеп койсун. Анан биз качандыр бир дагы бир текшерүүгө барганда ошону көрөбүз дешти да. Ошондо мен жайында элдер эс алып атса, мен жайында сабак өтүп жүрдүм. Нокат районунун айылдарында сабак өттүм, Арабанга бардым. Анан өздөрү келип атышты кээ бирлер. Анан кээ бирлерге мен силерди убара кылбайын, өзүм барайын, мен жол киремил төлөп бергиле деп, анан өзүм барып сабак өтүп жүрдүм да. Ошондо көп билим алышты. Азыр эми дагы бир ушул нерсени, маселени коюшубуз керек да. Жылына бир жолу семинар өткөрүп, ошко чогултуп, ошко чогултуп, райондорду чогултуп мугалимдерди. Бир 15 күн садагай бар, ооба, садагай агай бар азыр. 15 күн бир курстан өткөрсө, абдан жакшы болмок да. Биз себебичи, айтып койгум келет, мен жаш болуп мына Айгеримдей болуп иштеп жүргөн убагымда мен Калыбек Жекшенов агайга барып ушундай курска сабакка барганбыз да. Ошондо мен 15 күн сабак алып келгеним азырга чейинки мага өзөгүмдү түзөт да. Азырга чейин менин фундаментим болот. Ошол нерсени мен азырга чейин колдонуп келатам десем болот да. Ошон үчүн бир жылда бир 15 күндөн сабак өтүп койсо, мугалимдерге абдан өзөк болмок да. Ооба. Туура айтасыз. Ошто Садагаяты бар. Садагаяты да көп нерсени үйрөнсө болот. Ооба, азыр агайдан да. Болуш Мадазимовдун уулу бар, Мадасы Мадазимов. Болуш атабыз да канчалаган күбөлөрдү иштеп чыккан. Ошолордун баардыгын баласынан да угуп үйрөнүсө, Аны бир эле мугалим өтпөй эле, мисалы окуу жайлар бар, музыкалык окуу жай бар, Ниязалы окуу жайда абдан күчтүү мугалимдер бар. Университетте музфакта бар, андан тышкары Садабай агай бар. болгону башын бириктириш керек. Бириктириш керек, ооба. Анан баягы программаны Бишкектен алып эле, ошол программадагы күбөлөрдү түшүндүрүш керек. Анан өздөрү занятиятип кыйла өсүш болот эле да. Эми кайра АККга кайтып келели. Борбордогу АКК менен качан жолугушасыздар? Борбордогу АККга биз кичине даярданып алалы. Биз эми аз көйрөнгүнү бирдей калыпка салдык. Кийинки Кара Өзгөйдө отуруп атабыз азыр. Андан кийин 3 мунак деген күбүбүз бар. Ошолорду бир калыпка салып алсак, бирдей кылып алсак, анан биз бир 10 чакты 12 күбө даярдап алып туруп, анан Ирина эжекебизге биз кичине көрүп кой деп чакырсак, анан ачылыш жасасак деген оюбуз бар, концерт берсек деген оюбуз бар, буюрса. Жакшы, келиңиздер анда АКК кош ансамблде дагы бир чыгарып ойноңуздар.
Ай, баракалла, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Айгерим, балдар дагы барбы топто? Ооба, балдар бар, 2 бала бар. Алар дагы буюрса, шыктары жакшы. Таланттуу балдар тарбиялаш керек. Жакшы. Азыр ушул учурда Саид Бекмуратов атындагы балдар музыкалык мектебинде комуздан сабак берип атасыз, Балдар менен иштешкен кандай экен? Балдар менен иштеген жакшы, аябай жакшы. Мага мугалимдик кесип аябай жагат. Кичинемден баштап эле. Бул жакта музыкалык училищеде окуп жүргөндө 3-курсумда эле ошол Саид Бекмуратов атындагы мектепке мугалим болуп киргем. 3-4 курсумда иштедим дагы, ал жака барып, ал жакта дагы эмгек жолун уланттым десем болот. Ал жакта да балдар менен иштедим. Балдар менен иштештим. Бул жакта балдар бар. 1-класста кыздарым бар, 5-класста бардыгы. Жакшы буюрса. Жакшы. Алтынайдагы мугалими Саид Бекмуратов атындагы балдар музыкалык мектебинде комуздан мугалимсиз. Окуучулар кандай? Окуучуларым жакшы. Бардыгы аракетчил. Бардыгы аракетчил. Кичине түшүнбөгөндөр бар, түшүнгөндөр бар. Азыр 1-класста бизге нагрузканы көп берген, анткени жаңы келдик. Ошого байланыштуу бизге азыр көбүнчө 1-класстар менен көп. Жаңы нерсени үйрөтүп, Эртеден кечке комузду кармап отурат экенбиз да? Ооба, эртеден кечке комуз үйрөтүп. Анан ансамблга да жетишип, жакшы, рахмат. Айгерим бир койун ойлой. Мукаш Борбиев атабыздан Таңбыл булгусун аткарып берейин. Баракелде, чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда 1 саат бою Акак Ош комузчулар ансамблі болду. Бул ансамблдин жетекчиси Кыргыз Республикасынын маданият эмгеги сиңирген ишмер Аптан Нышанова эжекебиз, ошондой эле топтун солисттери бардыгы мыкты кыздар, мыкты комузчулар деп айтсак болот. Исманова Айжан олтурат Аптан эжекебиздин жанында, андан кийин Абдылдаева Алтынай, Муктардын кызы Айгерим болсо мынакей көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө сөз кылдык. Борборубуздагы Акак ансамблинде ойноп, бир канча өлкөнү кыдырып, комузун көтөрүп, тажрыйба
чогултуп бүгүнкү күндө Ош акага ансамблине жардам берип аткан кези чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми менин жанымда отурган болсо Орозбаев жеңиш болсо Бүчүр акак, келечектеги акактын солисти. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалайын. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, алдыда жакшы ой максаттарыңыздар бар экен. Ошол ой максаттардын баардыгы орундалсын. Чыгармачылык ийгилик. Ушул менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайын. Жыйынтыктап жатып баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болушун каалайын. Ар бир үйдө комуз илинип турсун дейли, ошол илинип турган комузду ойноп турган уул кыздар болсун. Саламатта болуңуздар. Кылымдардан мурас калган аспабым, байкасаңар шаңшы тертип жатканын. Колго койсоң комузумдун кылдарын, тыңдайсыңар ичин эмне катканын. Тарых болуп кошо жашап кыргыздын, тагдыр болуп корду бирге тартканын. Теңир колдоп тепчип майзаң учунда, деңгелдеген күүсү жерди жазганын. Чоң аталар небересин өңөрүп, жорго минип желигенди билбеген. Төрт туягы кылдарында жорголоп, комуз сайрай жоргологон үнменен. Кол тойлу бул кечени келгиле, комуз үнүн коштоп жорго бийледи. Жылкысы жылган ашып кырдаган, желеде кулуңдары бойлаган. Жолоочуну кымыз менен тосушуп, коноочуну кылыч менен кыйнаган. Балдарына бербей жаткан токоочун, конок келсе беребиз деп жыйнаган. Конок турган үйгө кирген жыландың, өлтүрбөстөн акча түшүп сыйлаган. Ырчы келсе тоордукту түрүшүп, келин кыздар керегенен тыңлаган. Бейириндей боз үйдө кепкенен, ичине кимдер гана сыйбаган. Ал боз үйдү жүктөп алып бир төгө көчүп кетет, жетелешип буйладан. Бүркүт тапта үндөгөн, бүркүтүнүн карышкырлар сүрдөгөн. Агытканга алгыр диштек тайганын, аскасынан арка